жана кайнене деле зөкүр эмес да. Карап көрөт, кыз али жетилек, бала али жетилек болсо, экөөнүн төшөккө жаткызбайт, эле никахын кыйып, жашай берет да. Бирок тарбиясын жүргүзө берет. Кайнене. Зато кайненеге аябай удобный. Кичинекей кыз жана кээде уктап калат, башка болсо проблема жок. Өзүнүн кызындай. Вот ошол сразу өзүнүн кызындай карайт. Ана жанагы 22-де кыз келгенде уже как оппозиционер. Бул уже бул да чоң аял да. 22-де кыз чында чоң аял уже. Башкаруу кыйынга турат. Уже бул кайненени чөт дейт да. Сен ким билет? Ажыка кечирип коебуз. Ооба. Аселе кызык экен. Мен көңүл бурбап турмун буга. Бирок мындай болуп атат да. Сиздер жакшылап айтып атасыздар. Сиз 50-ден ашкан киши аксакал болуп калчу да, ошол заманда, сиз айтып аткан заманда. 60-ка чыккан киши, 70-ке чыккан кишилер азайып эле калчу, бир топ элечи. Азыр медицина өстү, заман өзгөрдү, жаш курак чыгып өйдөлөп кетип атпайбы? Мисалы 2000-жылдан кийин төрөлгөндөр жакшы өлкөлөрдө толук шарты бар экен 105-ке чыгат экен да. Азыркы эсептер мененчи. Эгер 100-ге чыга турган кишиники үйлөнүү процесстер дагы жогорулашы мүмкүн да. 20-30 болуп кетиши мүмкүн да. Бул эми биз кыргызча ар кандай чайкай берсек болот, бирок эл аралык мамиле деген бар, дүйнө ордунда турбай атат. Анан ошонун аркасынан бизде ээрчип калып атпайлыбы? Анан бул жерде жакшы сөз болду. 16-да үйлөнгөнбүз, 18-те үйлөнгөнбүз деп. Чоң ата чоң энеси менен жашагандалар. Мисалы айылды элестеткенде биз мына үркүн тасмасынан мен байкадым. Айылды биз азыркы айылды элестетип өткөнбүз да. Айыл деген бир 10 чакты эле түтүн жашаган. Жакын туугандарлар жашаган. Көрүнгөн эмеде жана кашарлар бар го Союздагы. Ошо кашарлар айыл болгон илгеричи. Биздикиндей кылып килейген бир 600-700 окуучуну окуткан айылдар болгон эмес да. Ошол кашарлар айыл болгон. Ошол жерде жашаган кыз көп деле эки жакты көргөн эмес ал. Ал төрөлгөндөн эле сен күйөөгө тиезиң болуп, самайын өргөндө эле биртикеден тиги энеси кездеме мата берип, тигин дайындай баштаган, сеп чогултупчу. Кыздын барар жери тегирмен болчу. Азыр араб өлкөлөрүндө, ошол эле Түркияда бардыгы кыздар иштебейт. Эркек кишилер иштейт. Жалпы 90% эркектер иштейт. Эгер биз Кыргызстанда 90% эркектер гана иштесек, анда кыздарыбыз 16-да чыксын, 14-тө чыксын, мен каршы эмесмин. Биздин кыздар иштеп атпайбы? Иштеген кыз демек билимин болуш керек, стажы болуш керек. Анан ошентип өрчүп кетип атпайбы? Ар жагычы. Азыркы жигиттер, мисалы ажыкемки туура, кыздар мушташып атат. Азыр кыздар айкидого барып атышат, бокска барып атышат, күрөшүп атышат, штанга көтөрүп атышат. Биздин убакта андай жок эле. Мен көргөндөн биздин балдарыбыз кыз талаш мушташпай атат. Бул абдан азайып кетти. Биз тетиги 10-15 километр жерге барып, кызды жеткирип, кайра келатканда таяк жеп келген балдарбыз бизчи. Башка элдин балдары. Андай болбой атпайбы? Корбой атпайбы, кызганбай атпайбы? Бул маселеде мындай болуп атат да, сиз туура айттыңыз. Биз бала кезде мисалы кыздарга барып анан коңшу айылга чейин барып келчүбүз депчи, токмок жеп. Азыр деген кыздардын колунда Instagram деген бар. Ал жерден балдарды өздөрү тандап алышат. Интернетти карайт дагы бүт барып тең өздөрүнө ылайыктап туруп, анан мен өзүм көрүп атам да, өзүм башымда турат да. Бир күнү карасаң эле мен азыр 16 жашта балам бар. 16 жашта балам бар. Компьютер ачык калыптыр, мындай карасам. Менин баламды сүйүп аткан кыздарды көрүп алып туруп, анан ошондо ойлодум да, таң озурайын, буга кеч болуп калыптыр. Үйлөнтөйүн десем окуп атат эми. Мен ойлоп атам муну Умарды, ойлойм да, ушу окууну бүтөр менен үйлөнүш керек экен деп. Себеби анын арасында кореянкасы жүрөт, башкасы жүрөт, анан бул проблема чынындачы. Өтө чоң проблема. Канча жашта кыздар ошол? Эми алар 15 жашта кыздар, 14-15. Мына урматтуу кундар, көргөр. 14 жашта. 15 жашта бүт баары эркектерди аңдып жүрө. Ишенбесең Instagramда карагыла. Интернетте кара, баары аңдып жүрө. Анан силер илгерки заман, илгерки деле ушундай эле болгон. Илгери деле 50 жашы эркектин ортону деген. 90 байлар, 100 байлар төрөгөн. Ошондой эле.
эч нерсе өзгөргөн жок. Вот азыркылар даже наоборот эрте жетилди. Азыр мына 5тен жигити бар, 15 жашта. 5-өн тең алдап жүргөндөр бар. Бәрін алдап, кидайт этип, папалар завайт этип даушынып жүрөт. Аны ошон үчүн биз келип мында да бизди бирөөлөр башкарат, чын айтсам. Бизди батыштын закону бүт баары. Бир да кыргыз закону жок. Бир да мусулман закону жок. Чынында бир да мусулман закону. Как будто биз мусулмандар баары тупой, бизде бир да мурда закон жок болгон. Биздин наоборот мусулмандын закону 1400 жыл болду. Европа кече эле чыкты, мына кече эле. Европа мына кече. Америка мына 100 жыл болду Америка. Чынын айтканда. Эми өткөндө закондор мындай нормально. И то конституциясы 30 жолу өзгөргөн ушундай. Постоянно поправка кылат. Чийки, а биздики 1400 жыл закондорубуз өзгөрбөй. Баары нормально. Биз 1400 жыл закондорбуз. И эң туура закондор. Анан бизге келгенде бир да кыргызча закон жок. Даже кыргызча закон жок. Мен мусулманча чычалабай эле коечу, мейли. Кыргызча закон жок. Бир да кыргызча закон жок. Кыргыздын закону болгон эмес. Биз мына каганат, кыргыз каганы, балан төлөн деп жүрүбүз, Кыргыздын мамлекеттигине 2000 жыл канаа закондор. Биздин ата-бабалар закону биз ошол эле турамыз жашаганбызбы? Биз дикар болгонбузбу? Биз орусга караганда мурда жакшы жашаганбыз. Орус Петр Первийден баштап бир аз цивилизация келет. Закон. А биздин закондор 1000 жыл болгон берди. 1000 жылдар биздин закондор турган. Ар кандай наказание болгон, жана камчы менен сабоо, анан чаркы чачын кырып кубалап жүрүү, да балекеттер болгонда. 9 штрафной жана кара төлөйсүң, мынча кара төлөйсүң, жана мирас деп коет, жана закон бөлүштүрүү баары бүтпөй болгонда. Кана ошолор. Келип эле Американы карап, Америка 18те кыргызча үйлөнүш керек деди. Өткөрүп койду. Эми биз келип отурубуз да 18 тура деп. Эртең 30та десе, 30та тура беребиз. 30га чейин биздин кыздар жетилбейт. Тиши жок уже. Азыр караса, жана репродуктивный дейт да, репродуктивный деген төрөй турган убакыт дейт аялдыкы. 36 жаш азыр мына. Европейский стандарт боюнча. Сен 30та чыксаң 6 эле жылга, сен 6 эле жыл. Кана эми. Бул табиятка келбейт да бул.